Biz bu жака кылсак оңой болот эле Бадахранчан, Кызылөңкүр тарапка. Бул жакта жолдор суунун астында калып калгандыктан biz ушул жакты көрсөтүп атабыз да. Ушул жактан көрсөтүлгөндө ушул чат көпүрө деген көпүрөбүз бар. Көпүрө эки дарыя кошулган жерден 500 метр жогорурактан тосулат дагы ушул жерде. Бадахранчан мына көгөргөн свет ушундай примерно кайсы аймак болот? Бул Кызылөңкүр аймагынын Токой чарбасына караштуу жер. Ушул жер ушундай болуш керек. Суу чарба тармагынын адиси Абдыжапар Турдуматов суусактагыч курулуучу жерди картадан көрсөтүп берип жатат. 2017-жылы бул долбоор өлкөнү өнүктүрүү программасына кирип, 2019-жылы гидроконсант ишканасы тарабынан суусактагычтын техникалык экономикалык эсептери иштелип чыккан 21 миллиард сомго бааланган долбоор кымбатка турары белгиленип, ошол бойдо токтоп калган. Өзі программа боюнча 3000 гектар жаңы жер өздөштүрүлмөйүнчө бул Бадахранча курулбаш керек эле. Биз эки районду изилдеп чыкканыбызда 6400 гектарга жакын жаңы жер пайда болду да. Эми бул Бадахранчаны анан кийин жасашып, техникалык экономикалык расчётун түзгөндө биздин райондон 4500 гектар, Нокен районунан 2000 гектарга жакын жер жаңы жер кошулуш керек эле. Эми ошого Бадахранчаны куруш өтө кымбатка түшөт дешип атат. Себеби ошол 6400 гектар жаңы жерге канал менен суу алып келиш үчүн 90 км право ветка каналы, 80 км лево ветка каналы деп отуруп 170 км каналды куруш, анын дагы сооружениялери менен өтө эле кымбатка болуп атат деп, бул Бадахранча өтө кымбатка түшөт экен деп азыр эми токтоп турат да, акча маселеси чечилбей атат. Мына жерде да Бадахранча. Мына дары көрдүңбү? Мында Бадахранча жатат ушунун ичинде. Пландалган суусактагыч Базаркургон район Кызылөңкүр айылындагы Жазгечүү айылын тараптан агып келген Сарыташ дарыясына курулат. 85 миллион куб суу топтоочу сактагыч Нокен жана Базаркургон районунун эгин талааларын суу менен камсыздоо максатында ишке ашырылат. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана тийиштүү адистер жеринде барып таанышып келишти. Базаркургон район Караөңкүр дарыясынан 26 000 гектар жер суу ичет. Анда жыл сайын 12 000 гектары июль-август айларында толук суга суу менен камсыздоодо көйгөй жаралып, эки райондун эли суу талашкан учурлар көп болот. Мындан улам суу сактагыч куруу зарылчылыгы жаралууда. Быйыл өзү кардын аз жаагына байланыштуу президент бизге тапшырма берген, ушул суу кат маселесин азырдан чечкиле деп. Ошонун алкагында биз бүгүн ушундай убактылуу суу чогулчу Бадахранча деп коет, суу сактоочу жайларды курайлы деп чечип атабыз. Эми азыр план кылып атабыз, биз план кылып кайсыл жерге болот. Мен азыр бул жерден Кызылөңкүрдөн 3 вариант көрдүк. Эртең специалисттер жиберет бул жака. Специалисттер өздөрү келип тактап кайсыл жерге курса болот, канча метр, канча суу сакталат, ошонун баарын аныктап туруп анан бизге келсе, анан биз өкмөткө сунуштайбыз. Ушул сууну азыр сактап, суу кат убагында сууну камсыз кылуу боюнча бизге ушул суу сактагыч керек. Адистердин айтымында Караөңкүр дарыясынан жыл сайын 750 миллион куб суу агат. Анын тең жарым эле кошуна Өзбекстанга агып өтөт экен. Быйыл кургакчылык болоорун сайдагы суунун аздыгы да көрсөтүп турат. Анткени жыл сайын ушул маалда сайда 7 куб суу агып турса, анын көлөмү быйыл 5 кубка араң жетүүдө. Специалисттердин айтышы боюнча, гидроконсанттын айтышы боюнча 85 миллион кубометр суу болсо, силердин эки районуңарга жетет деп атат. Биздин расчет боюнча 120 миллион кубометр суу жетпей атат. Азыркы жаңы жер иштелип аткан жерге, суу кат жерге жетпей атат. 60 миллион Базаркургон районуна жетпей атат, 60 миллион Нокен районуна жетпей атат. Биз айырга 6900 гектар жер сугарыш үчүн дагы где-то 80-100 миллион кубометрлик болуш керек. Ошондо общий жөнүнөн 200 миллион кубометр болгондо эки районго жетет дагы болчу, жаңы жер дагы өздөштүрүлөт эле, сонун болот эле да. Ушул ишибиз ишке ашпай, чөтө тормоз болуп атат, андай болуп. Менин оюм, максатым эле ушул. Качан эл нормальный суу ичет, эки райондун эли суу талашпай, бири-бири менен мушташпастан нормальный суу ичет деп эле ушул менен оюм эле ушул. Ушул жака бир Бадахранча болсо жакшы болот эле. Суу сактагыч курулса, Нокен Базаркургон районунда 6400 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. Учурда райондо 1960-жылы курулган эски суу сактагыч бар. 22 миллион суу чогултуп, анын жарымы гана иштетилет.
ачык жайда жайгашкандыктан жайкысын жоготуу көп болот. Суу сактагыч жайкысын 3 айыл өкмөттүн 3000 гектарга жакын аянтын суу менен камсыздайт. Акман, Базар Коргон, Сейдигум айыл өкмөттөрүнүн жерлерин суу менен камсыздайт. Канча жерди примерно? Bir 3000 гектарга жакын жерде суу менен камсыздайт. Бул кайсыл учурда? Негизинен бизде баягы суу жетишпеген учурларда ошого камсыздайбыз. Анан суу жетишкен убактарда, жетиштүү болгон убактарда бул иштебей да калышы мүмкүн. Негизинен биздин зонада андай кем болот да. Базар Коргон суу сактагычы курулгандан тартып оңдоодон өткөн эмес. Анын жалпы аянты 280 гектар. Учурда керектелүүчү суунун жарымы топтолуп калды. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.